Жаңы темamız şartlı tekşerүү operatoru. Буга чейинки каралган мисалдарда операторлор биринин артынан экинчиси удалаш аткарылган сызыктуу программаларды жазууга мүмкүндүк берген. Алардын аткарылышы киргизилген маалыматка көз каранды эмес. Көпчүлүк маселелерде кандай маалыматтар келип түшкөнүнө жараша аракеттердин ирети бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Эгерде аракеттин эки вариантынан бирин тандаш керек болсо, анда алар шарттуу операторлор менен ишке ашат. Негизги сөздүктөр: if мааниси эгер, else мааниси антпесе, elif мааниси антпесе эгер. If шарттуу оператору биринчиден шартты текшерет жана андан кийин гана аркы нускама боюнча аткаруу же аткарбоо чечимин кабыл алат. Эгерде if операторунан кийин жазылган шарт туура чындык болсо, анда кийинки else шарттуу операторуна чейинки бардык командалар аткарылат. Эгерде if операторунан кийин жазылган шарт туура эмес, жалган болсо, анда түз эле else операторунан кийинки командалар аткарылат. Эгерде бир нече окшош шарттарды киргизүү керек болсо, анда андан кийин нускамалар блогу кеткен кошумча elif, else жана if'тин кыскартылган блогун колдонсо болот. Эсиңерде туткула, Python тилинде шарттуу операторлуу нускамалардан баш сөзүн аягына сөзсүз кош чекит коюлат. Шарттын кийинки нускамалары жаңы саптан оңго бир аз жылдыруу менен жазылат. Мисалы, эки сандын чоңун табуучу программаны түзгүлө. Биринчи кезекте маселенин логикасын чечмелеп алабыз. Эки сандан бирөөсү чоң болушу мүмкүн, же эки сан барабар болушу мүмкүн. Алгоритмы: А жана Б сандарын ал. Эгерде А чоң Б шарт аткарылса, чоң сан А болот. Эгерде А кичине Б шарт аткарылса, чоң сан Б болот. Бул шарттар аткарылбаса, эки сан барабар болот. Ал эми программасы. A тең int input биринчи санды кирит. B тең int input экинчи санды кирит. If A чоң B, print чоң сан A. Elif A кичине B, print чоң сан B. Else print барабар. Жогоруда айтып отулгандай, шарттуу өтө операторлорунан кийин кош чекит сөзсүз коюлат. Кийинки нускама жаңы саптан бир аз оң жакка сылжытып жазылат. Эми бул программанын натыйжасын Python программалоо тилинде көрсөк болот. Убакыттан унумдуу пайдалануу максатында бул программаны алдын ала киритип койгон. File, open, эки сан. Мына программабыз чыкты. Эми аткар деген буйрукту беребиз. Биринчи санды кирит. Мисал үчүн 12. Экинчи санды кирит. Мисал үчүн 15. Чоң сан 15 деген натыйжа чыкты. File, open. Дагы бир ирет киритип көрөлү. Аткар деген буйрукту беребиз. Биринчи санды кирит 25. Экинчи санды кирит 25. Натыйжа барабар. Бышыкта
Kvadrattық теңдеменин тамырларын эсептеп табуучу программаны түзгүлө. Алгоритм. Өзүбүз билебиз, ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 болгон теңдеме квадрат теңдеме дейли. A, B, C'larga сан бер. Diskriminanты d барабар b квадрат минус 4ac формула менен чечимин таап. Эгер дискриминант 0дон чоң же барабар болсо, теңдеменин тамырын төмөнкү формула менен таап. Антпесе теңдеменин чечими жок. Эndi шу квадрат теңдемени чече турган программаны жазабыз. Анын программасын түзүү үчүн Maths библиотекасын активдештирип алуу зарыл. Себеби тамыр ичиндеги сандарды чыгаруу үчүн математикалык коду керек болот. Программасы: input maths, a input a, b input b, c input c. Diskriminant эсептелинет if d чоң же барабар 0. x1 барабар формула боюнча x1'di эсептейт. x2 формула боюнча x2'ni эсептейт. Print x1, print x2. Else print чечими жок. Шу программанын натыйжасын Python тилинде чечилишин көрөлү. File, open, квадрат теңдеме, открыть. Но программасы чыкты. Аткар деген буйрукту беребиз. Мисалы, x квадрат минус 5x плюс 4 тең 0 теңдеме болса, бизде a 1-ге тең, b минус 5-ге тең, c 4-ге тең. Теңдеменин жообу x1 1, x2 4 чыкты. Тапшырма. Биринчи тапшырма. Берилген 3 түрдүү сандардын эң чоңун табуучу программа түзгүлө. Экинчи тапшырма. Натуралдык сан берилген. Ушул сан 4кө бөлүнөбү же жокпу аныктоочу программа түзгүлө. Мына балдар, сабагыбыз аягына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.